Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде биринчи радионун таңкы бурулушунун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Ал эми уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн Айдай Исмаилова жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Саламатсыздарбы. Таңкы бурулуштун негизги маселеси бул жолу дагы саясий темадан сөз кылат. Албетте Кыргызстан азыр саясаттагы эң маанилүү маселелерди чечип, мыйзамдык талаада калктын эркин жана бакубат жашоосун камсыздай турган багытты, башчыны тандоо сыяктуу улуттуу бир жоопкерчиликтеги кырдаалда турат. Коомчулуктагы түрдүү пикирлер дагы дал ушул багытта, ошол эле мурдагы каталарды кайталабасак деген тилекти дагы айтылып жатат. Соц тармактар, интернет булактарынан мына ушул жогорку кеңештин колдоосун тапкан, алдыда өтө турган референдум боюнча дагы ойлорду байма-бай окууга болот. Талайгүл, андыктан саясаттагы маанилүү маселелер азыркы мезгилде ушул күндүн актуалдуу маселелерин болуп турат да, туурабы? Ооба, мына ушул багытта биз адаттагыдай эле маегибизди баштайлы. Бүгүнкү мейманыбыз, коногубуз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Төрөбаев Бакыт Эргешевич. Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Анда биздин адегенде радио угуучуларга да айтып коелу, биздин эфир түзөтүп жатат. 0502 39 21 90 0312 коду менен 39 21 90 телефондор аркылуу дагы биздин программага катышууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эле бизди Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан дагы видеобузду түз көрүп угуп, бул жакка да комментарий жазса болот. Анда алгачкы суроону баштайлы. Бакыт Эргешевич, мына жогорку кеңештин ушул бир канча жолку чакырылышынын депутаты, партия түптөгөн лидер катары айтсаңыз, азыркы ушул Кыргызстандын азыркы саясий абалыбызды сиз кандай, мындай бир баамдап турасыз? Абалыбыз кандай? Анткени мынакей азыр референдумга байланыштуу ар кандай баягы башкаруунун формасын аныктай турган жагдайда көп талаш тартыштар айтылып атат. Саясатчылардын эки тарапка бөлүнүп алып дагы пикирлерин коомчулукка айтып жаткандыгын билесиз. Андыктан айтсаңыз, бизди бир эле Кыргызстан эмес, башка өлкөлөрдүн дагы саясатчылары, жаранды коом карап турат. Ошондуктан сиздин оюңузда биз кандай абалдабыз азыр саясий кырдаалыбыз? Чоң рахмат. Биринчи кезекте социалдык экономикалык абалыбыз өтө оор акыбалда. Оор акыбалда, анткени сиздер жакшы билесиздер, 2020 жылдын бюджети дефицити 30 миллиарддан ашык болуп түзүлүп калды. Эми саясий кырдаал албетте 5-6 октябрга караганда бир аз турукташып калды. Мыйзамдуу өкмөттү шайлап бердик. Тилекке каршы жаңы парламент шайланбай калды. Ошондуктан биздин созув жаңы парламент келгиче өзүнүн укуктарын, ыйгарым укуктарын аткарып турат. Биз тез арада социалдык экономикалык абалга жараша кайсы мыйзамдар керек болсо ошонун баарын кабыл алып бергенге даярбыз. Эми 10 январда президенттик шайлоо келатат. Ошону тынч аман өткөзүп алсак, мен ойлойм, кийинки биздин кадамдарыбыз жаңы шайланган президент туура жаңы системаны алып келет, жаңы шайлоолорду, парламенттик, жергиликтүү кеңеш шайлоолорун өткөзөт деген үмүттөбүз. Биз дагы ошого көмөктөшөбүз. Кийинки сиз айткан маселе референдум боюнча. Референдум өзү негизи мындай суроо койсок, эмне үчүн биз референдумду дайындадык? Кантип келип калдык ушул референдумду эмне үчүн биз дайындадык? Бул референдум, бул конституцияны өзгөртүү же жаңы конституциянын долбоору эмес. Бул жерде биринчи кезекте эл кайсы башкаруу системасын аныктап берсин деген референдумду койдук. Анткени биз 26 жылдын ичинде, акыркы 26 жылдын ичинде 9 жолу конституцияны биз өзгөрттүк. 9 жолу. Бирок тилекке каршы кандай болгон? Бийликтегилер даяр конституцияны референдумга коюп, даяр конституцияга добуш берген. Ошондо элдин бир кандай добушу же ою, пикири эч качан угулган эмес. Ошондой бийликтегилер өзүнө ылайыктуу, өзүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтүү же башкача айтканда
өзүн каалагандай конституцияны жазып берчи дагы референдум аркылуу өткөзүп алчу. Бул учурда, азыркы учурда конституциянын долбоорун алдында кайсы бизге башкаруу формасы керек? Президенттик же парламенттик же баарына каршы? Ошондуктан эгерде эл парламенттик башкарууну тандаса, анда парламенттик негизинде, парламент республика негизинде биз конституция жазабыз. Эгерде президенттик башкаруу формасы болсо, анда биз президенттик республиканын негизинде биз жаңы конституцияны жазабыз да. Ошон үчүн бул жерде туура түшүнүш керек. Бул жерде жаңы конституция жазган жокпуз биз. Алып чыккан жокпуз. Форманы эле аныктап берсин элдер. Анткени азыр иштеп аткан конституция так жана жазылып турат экинчи статьяда так жана жазылып турат. Бийликтин ээси бул Кыргыз Республиканын эли. Түздөн түз ээси ушул. Ошон үчүн экинчи статья конституциянын негизинде иштеш керек. Биз референдум койгону укуктуубуз. Абдан маанилүү маселе болчу. Бул албетте ушул багытта түшүндүрүү дагы калкка кандайдыр бир бүгүнкү күндө референдумда коюла турган маселенин өтө маанилүү экендигин көргөзөт. Андан сырткары дагы Бакыт Эргешевич президенттик шайлоо дагы алдыда турат. Бул дагы бүгүнкү күндө ошол өлкөдө коомдук саясий туруктуулукту мындан ары дагы жакшылап орнотуу. Анан экинчиси Кыргызстан эгемендүү өз алдынча мамлекет катары башка өлкөлөр менен өз ара алака катыштык мындан ары чыңдап алуу маселеси да. Ушул жагынан алып караганда президенттик шайлоонун дагы өтүшү зарылчылык деп эсептесек болот да. Ооба. Негизи конституциянын негизинде азыр шайлоо өтүп атат. Анткени президент Сооронбай Шарипов 15 октябрда арыз жазгандан кийин биз албетте президенттик шайлоону өткөзүш керекпиз. Эми туруктуулук жөнүндө айтып атабыз. Түздөн түз бүгүн мамлекетибизде туруктуулугубуз бүгүн бийликтен көз каранды. Бийлик мындай айтканда шылтоо кылбаш керек, же бийлик мындай айтканда орусча айтканда повод бербеш керек да. Шайлоо кезинде административдик ресурстарды колдонбош керек. Укук коргоо органдары аркылуу бирөөлөргө басым жасабаш керек, башка оппоненттерге болобу, же агитаторлор болобу. Мектепте иштеп аткан мугалимдерге басым жасабаш керек, тигини шайлайсың, буну иштетесиң, же медиктерге ар кандай указаниялар бербеш керек да. Элге коюп бериш керек. Чынында элге коюп бериш керек. Эч ким киргизбеш керек, эч ким бирөө дагы мажбурлабаш керек деп, мына ошол негизинде шайлоо өтсө, ошондо бир да нааразычылык болбойт. Ошондо туруктуулук болот. Эмне үчүн 5-6 октябрда нааразычылык чыкты? Анткени административдик ресурс абдан катуу иштеди деп нааразычылык акциялар болду. Кийин акчалар таратылды деген абдан көп нааразычылыктар жаратылды да, ошон үчүн нааразычылык болду. Ошон үчүн мен дагы ушу кайрылып кетет элем жергиликтүү өз алдынча башкаруу системанын өкүлдөрүнө, жетекчилерге, азыр өкмөткө, губернаторлорго, баардыгы министерствонун жетекчилерине эч кандай сиздер шайлоо процесстерине эч кандай киришпегиле, эл өзү чечсин. Кимди тандаса ушул жаңы президент келип өзүн мындай элдин атынан мандатты алып, өзүнөн кийин ыйгар муктарын алдыга ишке ашырыш керек да. Өз максаттарын. Эми элдин алдына ушунчалык чоң жоопкерчилик турат да. Алар сиз айткандай жанакы башкаруу формасын аныкташ керек. Алар татыктуу президентти шайлаш керек. Ушундай чоң жоопкерчиликте элдин мүмкүнчүлүгү болобу? Мисалы, эл мисалы үчүн даяр ушуларды сиздин пикириңизде? Эми эл бүгүнкү күндө даяр. Анткени соцсеттен, сиздин теле, радио аркылуу көп маалыматтарды бүгүнкү күндө алып атышат. Ар кандай пикирлерди угуп атышат. Ошондуктан азыр өзүн дагы пикири дагы жаралып атат да. Ошон үчүн бул жерде азыр 5-6 октябрдан кийин азыр бирөө келип сен тигини шайлайсың, буну шайлайсың деп эч ким бирөө коркута албайт бүгүнкү күндөчү. Аябай эркин деп эсептейм. Ошондуктан бул жерде мүмкүнчүлүк жакшы эле келе атат. Биз эми 2017 жылы президенттик шайлоодо биз катышканбыз. Биз катышып, биз мындай айткандай административдик ресурстун күчүн биз көргөнбүз. Кандай күч экен? Бийликтин күчүн биз көргөнбүз. Бүгүнкү күндө мен ачык айтканда бир аз болсо дагы
тең коюшат. Анан кийин эгерде бизди укса, мисалы мен как депутат катары, жаран катары бүгүн мына 18 талапкер бар. Ушунун баардыгына укуктарды тең кылып, мүмкүнчүлүктөрдү жаратып беришекпиз. Мына бирөө азыр сот процессинде жүрөт, чектелип атат, мисалы укуктары Кыргызстан боюнча иштерди жүргүзө албайт экен, үгүт иштерин. Ошолар сотта ошоларга бериш керек мүмкүнчүлүктөрдү. Ушу президенттик шайлоонун мезгилинде аларга мүмкүнчүлүк берсин, региондорго чыксын, телеге чыксын, элдер менен учурашканга мүмкүнчүлүк бериш керек азыр буларга. Ошондо анан кийин эч ким бирөө дагы айтпайт. Мындай басым болду же кысым болду депчи. Анан кийин демек бул парламенттик шайлоодон президенттик шайлоо алда турган референдум тандоо, ушул шайлоо процесси бул айырмаланып өтөт экен да. Анан кийин мындай дагы бар да, мына сиз сөзүңүздүн башында айттыңыз, эң эле курч маселе азыр социалдык-экономикалык маселеси турат биринчи орунда деп. Анан ушул жагдайда айрым эксперттер мындай дагы пикирлерин айтып атышат. Бул дагы соц тармактарда, интернеттерде абдан мындай бир талкууланып атат да. Болгон күч аракетибиз ушул коронавируска каршы күрөшүүгө багытталганда, жумшалып жатканда, ушул референдумду коюу канчалык максаттуу эле? Мунун максаттуулугу канчалык деген да суроо. Зарылчылыгы, зарылчылыгы бар беле деген суроону коюп атат да. Биринчиден биз 10 январь менен чогуу референдум койдук. Биз 337 миллионду эконом кылдык. Үнөмдөдүк. Бул бир. Экинчиси, кийин президент шайлоо бүткөндөн кийин, бул референдум өткөндөн кийин бул жаңы президентке мандат берилип атат. Элдин атынан мандат ага берилди. Жаңы шайланган президент эгерде парламенттик башкаруу деп аныктаса, анда жаңы шайланган президент парламенттик башкаруу конституцияны алып чыгыш керек. Ошонун негизинде анан кийин парламенттик шайлоо болот. Ошонун негизинде жергиликтүү кеңештердин шайлоолору болот. Ошонун негизинде айыл өкмөттүн башчылары дайындалат, мэрлер дайындалат же ошонун негизинде жасалат да. Ошон үчүн бул кийинки биздин элдин арасында сөз болбош керек да. Ой, конституцияны өзгөртпөсөк же форма правленияны биз аныктап албасак, кийин бул парламенттик президенттик башкаруу болбойт экен, бул жарабайт экен бул конституция деп жүрбөсүн. Мына ошо элдин өзүнүн тандоосуна койдук, эл тандап бергенден кийинде эч кимде суроо жаралбайт. Элге койсок бул жаман эмес да. Эл тандап берсин, эл өзү аныктап берип, анан кийин эл дагы айтат да, биз буну чечтик деп. Жакшы экен. Мына элдин тандоосуна коюу мүмкүнчүлүгүн мына жогорку кеңеш аткарды. Жогорку кеңеш демекчи, Бакыт Эргешевич, өзүңүз жакшы билесиз, айрыкча октябрдагы толкундоолордон кийин жогорку кеңешке да бир топ сын пикирлер айтылды. Анын ишмердүүлүгү, мөөнөтү жана моралдык жоопкерчилиги жана башкалар боюнча. Бирок ага карабастан ишмердүүлүк жүрүп атат, өлкө үчүн өтө зарыл деген мыйзамдарды кабыл алып жатабыз деп атасыз. Канчалык ушундай учурдан чыгып кетүүдө жогорку кеңештин жоопкерчилигин кандай көрөсүз? Эми баары сын пикирлерди биз туура кабыл алабыз. Эми мен азыр аргумент катары жеткизгенге аракет жасайын. Сиздер баардыгыбыз күбө болдук. 5-6 октябрь бүткөндөн кийин жаңы парламент шайланбай, Борбор шайлоо комиссиясы шайлоону жокко чыгарды. Ошол кезде иштеп аткан президент арызын жазды. Арызын жазып, алдағы шайлоо өткөзүш керек. Эми элестетиңиз. Биз биринчи парламенттик шайлоону өткөзсөк, 20-30 партиялар катышат эле. Эч ким кепилдик бере албайт. 20 декабрда кайра эле 5-6 октябрга окшоп революция дейбиз, төңкөрүш дейбиз же башка эмне кайра эле наразычылыктар болот, утулган партиялар болот. Уткан партиялар аз болот, утулган партиялар көп болот. Кийин ушул ар бир штабы, ар бир агитаторлор келип, ошондо толкундоолорду жаратып, кайра биздин Кыргызстан кайка барат эле анда, туңгуюкка. Ошондой, ошон үчүн биз чечтик. Биринчи кезекте биз президентти шайлап алайлык. Президент менен чогуу референдум башкаруу формасы аныктап алайлык. Кийин анан кийин жакшы нукка бир түшкөндөн кийин президент деген эми бул институт да, бийликтин бир бутагы, мамлекеттин башчысы. Ошол анан көзөмөлдөнгөн кийин биздин туура нукка кетет. Анан кийин мөөнөтү боюнча эми
көбү мына юристтер туура эмес түшүндүрүп берип атышат да. Конституция так даана жазылып турат. 5 жылга шайланат. Туура. Биз 5 жылга шайланат. Бул конституция жазылган, бул мөөнөтү. Бирок 71 статьяда кийинки пункт менен жазылып турат. Мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтсам, эгерде жаңы парламент шайлана элекче, эски парламент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара берет деген. Бүгүнкү күндө жаңы парламент жок. Азыркы учурда, азыркы абалда президент шайлоо болуп атат. Азыр кандай бир нормативдик укуктуу актыларды чыгарып туруш керек да. Экономика абалы жагында, социалдык абал жагында ошол жактан биздин тиги ыйгарым укуктарыбыз бар, ошон үчүн биз аткарып келатабыз. Бул жерде айтканыбыз жок, биз отуруп алдык, бул биздики деп. Биз кетип калса деле болот эле, иштебей элечи. Бирок мыйзам чыгаруу, өкмөткө жардам берип туруш керек. Анча-мынча ратификациялар келет, донорлордон кредит же гранттар келгенде аларга тез арада жардам берип ратификация кылып туруш керек да. Ошого окшогон маселелер көп да. Бул барып бул менин тиги кабинетим же креслом деп эмес, ошо өкмөткө жардам берүү максатында иштеп келатабыз. Эми Талайгүл дагы жакшы суроо койду, жоопкерчилик канчалык деген жогорку кеңештин дагы. Анан кийин эми азыр эл эмнени каалап атат деген суроо бар да. Бакыт Эргешевич, мына саясатчы катары сизди таң калтырып аткан азыркы учурдагы, сизди чочулатып аткан кайсы жагдай бар? Мисалы үчүн азыр айтып атат, парламенттик мына башкаруу өзүн өзү актабай калды деп атат. Мисалы үчүн Кыргызстан мындай алып караганда илим билимдүү жашта мындай адамдарга бай, биздин потенциалыбыз деле бар. Көп убактыбызды мындай талаш тартыш менен өткөрүп алдык. Анан кийин кандай дейсиз? Азыркы мындай бир жолубуз мындай бир туруктуу болуш үчүн элдин каалоосун азыркы учур жасап бере алабы? Мына анын арасында ошо бир топ саясатчылар бар. Биздин мисалы үчүн азыр мына Фейсбукта дагы бир топ нааразы, ошол эле бир негативдүү ойлорду да жазып атышат. Ар дайыма нааразычылык жазылат, негативдүү ой пикирлер айтылат. Ал эч качан токтолбойт. Токтоо десек токтобойт. Чындыгында айтканда, мына эгерде карасак, 1991 жылы биз эгемендүүлүккө ээ болдук. Ошол жылдан баштап бизде бийликти талаш эле келдик да. Биз эмес, биздин чоңдор. Мен бийликке да келе элекмин дагы айткандачы. Талаш эле келдик. Бирок мына кечээ мен интернетте окуп калдым, Өзбекстанда Android телефон, смартфон, мына производствону ачыптыр. Бүгүнкү күндө биздин сурамжылоодо, мындай сурамжылоодо биринчи покупкаң эмне болот дегенде, айрыкча жаштарда. Биринчи покупкаң телефон, жаңы телефон. 85% жаштар айтып атышат, 85% телефон алат элек. Анткени телефон эми баардыгы телефон менен жашап калдык да. Маалымат алуу, байланышуу, интернет аркылуу тиги ошон үчүн биз баягы 20-30 жылдан бери талаш тартыш менен мына биздин завод, фабрикалар жок. Ошон үчүн бизде мындай айткандай мындай диктатура закона жок болуп калды да. Мыйзамга баш ийбей калдык. Мыйзамды эч ким карабай калды. Мыйзамды сыйлабай калдык. Мына чиновниктер, акыркы учурларды көрүп атабыз, сотторду камап атат, башка ким чиновниктерди камап атат. Мындай айтканда эч кимден коркпой калышкан экен да. Эч кимден коркпой калышкан экен. Кечеги соттун мисалы үчүн кармалган эч кимден коркпой калышты. Анткени биз маселени чечип алабыз депчи. Ошон үчүн азыркы учурда ким жаңы шайланган президент жаңы системаны алып келиши. Эмне үчүн баягы президенттикке каршы болуп жатат да? Анткени көбү коркуп атат, кайра эле диктатура болот деп. Эми өзү негизи ал адамдан, биринчи кезекте. Тиги келген адамданчы. Анан кийин тиги эми анча-мынча биз өнүгөбүзбү, жөнүкпөйбүзбү? Диктатура деген мыйзамдын диктатура болуш керек да. Ошол эгерде президент мыйзамдын алкагында иштесе, системаны туура койсо, анан жоопкерчилик болсо, элдин астында, анан өзүнүн убадасын аткарган баягы жоопкерчилиги болсо, ошондо так эле иштеп кете беребиз. Мына 2010 жылда революция болду. 2020 дагы айтайлык өзгөрүү болду да. 10 жылдын ичинде мына 10 жаштагы бала, бүгүнкү 20 жаштагы бала билими кандай деңгээлде болду?
билим деңгээли. Мына мен өзүм билем, мына Сузак районунда 2020-жылдын жыйынтыгында 5 мектеп 110 балл бир да окуучу ала албаптыр. Мына сиздерге статистика. А эгерде биз билим бүгүнкү күндө мен өзү негизи мына айыл чарба багытында иштеп келгем. Айыл чарба багытында. Бүгүнкү күндө мен так даана мен түшүндүм. Мына 2 жылдан бери иштеп келдим. Бул билим берүү система, билим жана билимге көңүл буруш керек. Ал жерде билимдин аркасында экономика да өсөт. Билимдин аркасында ар бир билимдүү бала өзүнүн жумуш ордун түзүп бере алат, өзүнүн туугандарынын жумуш ордун түзүп бере алат. Ошондо баягы билимдүү бала өзүнө кеңейтилген шарттарды да түзө алат да. Анан кийин мамлекеттик кызматка барганга дагы умтулбайт да. Мен өзүм ишимди аткарам, жеке ишкерлик жасайм, мен байым, мен өзүм үй бүлөлүк шарттарды түзөм деп, мына ушундай билимге көбүрөөк көңүл буруш керек. Бүгүнкү күндө билим жана билимге көңүл буруш керек. Бакыт Эргешевич, мына жогоруда сиз өндүрүш, экономика, социалдык көйгөйлөр абдан мындай курч болуп атканын, андан чыгуунун жолдору тууралуу айтып атасыз да. Анан бүгүнкү күндө ошол көбүрөөк ушул артта калган 10 жылдын ичинде жоопкерчиликтин жоктугу, бардык эле бийлик бутактарына жоопкерчилик болбой жаткандыгы көбүрөөк сынга алынды. Анан учурда ошол биз аткаруу бийлиги же дагы мыйзам чыгаруу жана башкалардын жоопкерчилигин көтөрүүнү кантип жолго кое алабыз? Көпчүлүк талдоочулар, коомдук ишмерлер айтып аткандай, ошол күчтүү президенттик бийлик ошол жоопкерчиликти жогорулатууга, күчөтүүгө шарт түзөбү? Дагы бир маселе, мурда деле президенттик бийлик болбоду беле деп атышат, бирок ал учурда ошол президенттердин жанагы ошол сиз жогоруда айткандай бийлик башына келген адамдын өзүнөн да көп нерсе көз каранды деген маселе көп айтылып атат да. Мен 2010-жылдан бери иштеп келатам да парламентте. Парламенттик башкаруу деп 2010-жылда референдум өткөзүп, мындай декларативно айтышканда биз парламенттик башкарууга өтүп деп айтканда, бирок тилекке каршы ал өткөн жок. Бир мен сиздерге мындай тарых айтып берейин эми. Эмне үчүн өтө албай койдук биз? Анткени биринчи бул коалицияны түзүп атканда биз мандатты президентке берип койгонбуз. Парламентке партиялар келет, бардык президентке көз каранды болуп калды. Мага береби же кимге берет, же тиги берет. Анан киргенде анан кийин айтат: "Сиз мага бериңиз, анан мен сиз айткандай коалиция түзөм, сиз айтканды премьер-министр шайлайм, сиз айтканды төраганы шайлайм, сиз айтканды комитеттин же министрликтин бардыгын биз шайлап беребиз" деп. Мыйзамда мындай эмес болчу да, бирок. Жок, мыйзамда ушундай. Ошол мыйзамда болбош керек. Эгерде парламентти толук башкаруу өткөндө, анда президентке биз мандатты бербеш керек эле, коалиция түзгөнгөчү, баягы берген мандатты фракцияга. Ошол бир. Экинчиси, президенттин партиясы дагы фракциясы парламент болуп калды. Парламент болуп калып, алар анан кийин басымдуу депутаттар менен көпчүлүк менен келишти дагы. Алар андан кийин алар мындай өзүнүн айткан сөзүн ишке ашырып башташты да. Ошону кайра эле партия аркылуу, фракция аркылуу президент башкарып атты да. Ошон үчүн бул жерде мындай айткандай парламенттик башкаруу деп айтып аттык биз, де юре деп айтсак да. А де факто биз президенттик башкаруу эле болуп атты. Ошон үчүн азыркы учурда эгерде президенттик республика болсок, анда президент өкмөттүн башчысы бул бир болот. Аппараттагы бир болот. Мурдагыдай президенттин аппараты, өкмөттүн аппараты эки болбойт. Мен бир жолу мен мындай окуяга учурап калдым. Токтогул районуна акимдин орун басарына дайындаш керек экен да. Өкмөттүн аппараты представление жазды премьер-министрге. Ал кагазды президенттин аппаратына барып макулдашып келип, андан кийин дайындашты да. Ал макулдашысы бир ай өттү. Мына карагыла, мына оператив жок да, оператив мындай процесстер. Бакыт Эргешевич, бизде азыр угармандар бар, бирок менде да суроолор болчу да, бирок ошол учурдагы процесстерде эмне үчүн ушунчалык көп саясатчылар анда ошол нерсеге макул болбой, ошол учурда эмнеге ушул нерсени ошол эле депутаттар мындай эми балким бир жагынан тажрыйба жок болуп атты, бир жагынан ошентип президентке ошентпей эле ушул убакта эле оңдоп алсак болот беле дейм да. 10 жыл өтүп кетпедиби? Эмне үчүн? Эми ооба,
көпчүлүк коалиция көп саясатчылардын салымы бар да ошондо. көпчүлүк коалиция ошого макул болуп атышты. Көпчүлүк коалиция. Биз ата мекен фракция менен биз оппозиция болдук. Оппозиция эмне үчүн болдук биз? Сиздер жакшы билесиздер, 2016 жылы ал кезде президенттин демилгесинин негизинде конституцияга өзгөртүү киргизген. Ошондо биз ата мекен фракция менен конституцияга каршы чыгып, бул конституцияга биз каршыбыз деп ошондой айтканбыз. Ошол кезде биз башка фракцияларга, биз ата мекен менен Кыргызстан фракциядагы эсимде бар, Кыргызстан фракция менен чогулуп биз СДПК фракцияны оппозиция калтырайлык. Республика ата мекен Кыргызстан өнүгүү бир коалиция бололук да жаңы өкмөт түзөлүп, ошондо бизге мындай башка системаны куруп беребиз мамлекетке деп, мындай айтканда дворцовый переворот деп жасайын дегенбиз, бирок андай болбой калды, ишке ашпай калды. Ошон үчүн суроону анда сизге суроо бар экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз, өзүңүз тааныштырып коюңуз. Мен Биржан Усубалиев, Бишкек шаарынан Кыргыз дыйканчылык илим изилдөөчүсүнөн. Бакыт мырзага мындай суроо берейин деп атам да, мына жана айтып атпайсызбы, билим аябай Кыргызстанда төмөндөп кетти да. Мен да өзүм мына Швецияда агрардык университетте докторантураны жактап иштеп атам, ушул 5 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Анан биз билебиз, ушул Аскар Акаевдин убагынан бери билим алдыда туруш керек деди. Анан сиз билесизби, мына бүгүнкү күндө илим тармагында иштеп аткан адамдардын ушундай мына мегаполисте жашап атабыз, Бишкек шаарында. Мен мына докторлук звания менен, анан бизде кандидаттар, заслуженныйлар 7000 сомдун тегерегинде алып атабыз да. Ушуга жашап илим жазганга болобу? Мына биз билим департаменти бизге акча бөлүп берет, илимге депчи. Анан биз аны кантип азыр мына көрүп атабыз да, доктор науканы академиктер деген жайнап кетпеди. Анан кантип алар каякта жашап өкмөт акча бөлбөсө, кайсыга барып командировкага, кайсыга барып лабораториялык иштер, талаа иштер, айрыкча айыл чарбасы боюнча да айтып атам да мен. Ушундай заманда жашап атабыз да азыр. Качан бир мына биз ушундай бир өкмөттүн маанисин алып, мына биз катта жаздык, жогорку кеңешке да жазганбыз, өкмөткө дагы, президентке дагы, спикерге да жаздык. Ушул зарплат менен Бишкекте жашаганга мүмкүнчүлүк болобу? Анан илимди кантип көтөрөбүз азыр мына? Түшүнүктүү. Экинчиде угарманды чогултуп койбойлу. Макул. Алып коюшуңузду сурап атат. Угуп атабыз сизди. Талайбы, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мага мындай мен деле кыска берем, анан кийин мага так жооп берип койсо да, экинчи болуп калдым. Мен ушул унутта калбасын. Ооба, бериңиз сурооңузду. Биринчиден Бакыт Эргечевичке айтарым, бир канча жолу депутат болду. Ушул Кыргызстанды ушунчалык отургузган катарында ушул парламент деп атып, ушул Кыргызстан отурду. Сиздин да ушунда күнөөңүз барбы, жокпу? Ушуга биринчи суроом. Анан экинчи суроом, ушу сиз өзүңүз жана эле айттыңыз, сотторду. Эң негизги Кыргыздын көйгөйүн сыздык менен жасап аткан соттор, мына өзүңүз көрдүңүз телевизордон кандай байыга чыккандарын, кандай акыйкатсыз ушул жерден келип атпайбы? Анан кийин баягы ушуга сиз азыр ушунчалык эл ушундай көтөрүлүп атса да, кайра ушундайды жасап аткан сотторго сиз кандай мүнөздөмө бересиз? Түшүнүктүү. Биринчи Миржан Усубалиевдин билим боюнча билим менен илим чогуу жүрүш керек. Бул туура маселе. Анткени илим болбосо билим алда көздөй өнүкпөйт да. Бүгүнкү күндө багы илимий багытында иштеп аткан биздин академиктер болобу, докторлор болобу, чындыгында жаңы мүнөздөгү, жаңы креативдүү бир ой жүгүртүү менен жүргүш керек болуп атат да. Азыр мен жеке оюм, бул жерде азыр эми бардыгы мына медицина акча керек болуп атат, билим берүү система акча керек болуп атат, суу чарба багытында акча керек, бүт жерге акча керек болуп атат. Чындыгында. Мына академиктер дагы сурап атышат да. Мен оюм боюнча бүгүнкү күндө доктор менен жана ушу илимде багытында иштеп аткан адамдар менен мындай келишим түзүш керек да, мамлекет. Мамлекет заказ кылыш керек. Илимдер менен чогуу, докторлор менен чогуу сүйлөшүп, мына бизде келечекте ушул илимий багытында бул нерселер жаңылыктарды жаратыш керек да. Ошону заказ кылып, мына сиздерге мына заказ, ушул сиздерге мынча акча,
сиз ушул акчанын негизинде, ушул бюджеттин негизинде сиздер бизге анализ кылып бергиле, изилдөө жасап бергиле. Бизге жаңы, мисалы айыл чарба продукциясынын жагында, мисалы бизге жаңы продукцияны Кыргызстанда кандай жаңы продукция биз чыгара алабыз, ошондо биз ушул продукцияны биз Индияга же Америкага сата алабыз. Ошондо мамлекет менен ушул азыркы Биржан Байке менен договор түзүп, мына ушундай акча мамилесин түзүш керек да. Ошондо андан кийин бул жерде дагы биздин докторлорго, илимпоздорго стимул болуп калат да. Азыр жалпы эле берип атабыз, андан кийин баягы академиктер эми капа болбосун, мен баарын сыйлайм. Бирок баягы эскиче эле жазып, рефераттар жазып, докладтар жазып, дегендей жазып атат, бирок ал окулбай атат, каралбай атат, ишке ашпай атат да. Ошон үчүн бул жерде мен айткандай жогоруда мындай тендер сыяктуу заказ мамиле менен жасаш керек да. Анан экинчи, биринчиден биздин Байке айтып кетпедиби? Биздин партиябыз 2012 жылы түптөлүп, колдон келишинче биз биринчи багытты биз 2015-те айтканбыз, биз айыл чарба багытында жумушту алып барабыз депчи. Биз эч качан революцияларда 2005-те, 2010-до, 2020-да эч качан биз революцияда катышкан эмеспиз. Биз жаңы конституцияны жазган эмеспиз. Биз жаңы конституция, жаңы мына сиздер таңуулап биз берген эмеспиз. Ошон үчүн бул бүгүнкү мен баягы жогоруда айткан 1991 жылдан бери келаткан саясатчылардын күнөөсү деп ошолорго мен айтат элем. Биз мына 90 жылы мектеп бүткөнбүз, биз келип 2010-до биз саясатка 2010 саясат келип атабыз. Болгон биз 10 жыл эле келдик да. Ошон үчүн кийинки кадамдарыбыз, эгерде биз бийликте болсок, жоопкерчиликти мойнга алганга биз даярбыз. Туура система, туура ар бир салык төлөөчүнүн акчасы туура иштегенге биз мүмкүнчүлүк жана шарттар түзгөнгө биз аракет кылабыз. Кийинки сот системасы боюнча туура маселе айтылып калды. Азыр жаңы конституцияда эгерде кайсы багытта президенттик же парламент башкаруу формасы аныкталгандан кийин ал жерде чынында бизде дайыма жазылып турат. Бизде 3 бутак бийлиги бар деп айтабыз. Аткаруу, бул сот бийлиги жана тиги мыйзам чыгаруу бийлиги. Унутуп калбадым. Ошондо сот бийлиги чынында биринчи башынан баштап көз карандысыз биз жасаш керекпиз. Аларга шарттарды түзүп берип, бирок биз аларга ошондо сиздерге шарт түзүп бердик. Сиздерге ак үйдөн бир телефондо чалбайт. Сиздер мажбур болбойт. Мына сиздердин айлыктарыңар. Бирок эгерде силер пара алсаңар, анда сиздер катуу жазаланасыңар деп. Мен жогоруда айтып кетпедим. Эмне үчүн? Анткени жоопкерчилик жок болчу, эч кимден коркпой калды. Мен бүгүнкү күндө соцсеттерде байкап атам да, элдик көзөмөл деп чыгып атпайбы соцсеттер? Байкап атасыңарбы? Аябай катуу сүйлөп атышат да. Бирөө мага айтып калды. Убакыт ушуларда эми кереги барбы деп. Мен айттым. Эгерде булар азыр мындай катуу сүйлөп атпайбы? Андан кийин мен коркуп калдымбы десем, ооба коркуп калдым булардан десем. Чиновниктер азыр коркпой атат. Министрден, президенттен, премьер-министрден коркпой калышты, чиновниктер, соттор. Ошон үчүн мындай корко турган мыйзамдарды дагы күчөтүш керекпиз биз. Дагы күчөтүш керекпиз. Экинчиси, соттордун иллюстрация жасаш керекпиз. Кайсы ким мурда туура эмес. Таза соттор чыкпай калсачы? Жаңы балдар келатат, жаңы юристтер келатат, жаңы балдар, чет мамлекетте окуп келген балдар бар. Ошол балдарды алып келип сот кылыш керекпиз. Ооба 1 жыл, 2 жыл кыйналат, бирок кийин жакшынакай сот болуп иштеп беришет да. Ошон үчүн иллюстрация кылышат сотторду. Эгерде бизде күчтүү сот системасы болсо, кийинки бизден коркушат. Прокуратурадагы, МВДсидагы, Финполициядагы иш козгогонго, мындай мыйзамсыз козгогонго коркушат. Анткени соттон өтпөй калат деп. Азыр мындай коомчулуктачы бир угарман бар экен айтып атат, коомчулукта азыр жанагы мыйзамсыз байоо боюнча маселе
аябай талкууга түшүп атат. Чын эле жанагындай коррупция деген бул абдан актуалдуу маселе болуп атпайбы? Кыргызстандын эң көйгөйлүү маселеси. Анан чын эле караса бардык нерсеге азыр чекит коюлмайынса, ошол нерселер мисалы үчүн аягына чыкмайынча элдин дагы ишеними кайтпайт экен да. Балким ошол эле аябай чоң сөз болуп аткан Матраимовдорго дагы азыр эми чекит коюлушу керек. Ошол эле жанагындай судьялар эч ким ойлобойт да, жанагындай судьянын ар бир байлыктарынын баары азыр интернет булактарына чыкты. Эми ошондой болгон нерселердин баарын аягына чыга турган бир механизм дагы сиз айткандай иштелип чыгыш керек го. Анткени канчадан бери ушулардын баары айтылып келет, бирок болбой эле караса эле 10 жылда деле байып аткан экен, 2 жылда деле байып аткан экен, мыйзамсыз байып аткандарга жол берип атпайбы? Ошол боюнча айтып кетейинби ошол боюнча? Элде дагы кандай сөз болуп атат? Болгон. Чиновникти кармайт, соттойт, же соттон чыгып кетет, же больницага жатып алат, же тигиндей мындай деп. Анан кийин эмне болду? Мына мынча телевизордон көрсөттү, мынча байлыгы бар экен, бирок ошонун акчасын албайбы деп айтчу да. Деп айтып атат. Мына бүгүнкү күндө биз эми маалымат алып атабыз да, бюджеттен канча 1 миллиардка жакынбы, ушундай 1 миллиард ашык счет ачылган экен. Ошол счетко 1 миллиардтан ашык акча түштү. Келип ошол иш козголгон негизинде же жана башка негизинде акча каражаттар түшүп атат да. Мына ошол жагынан дагы бир жагынан беренен негизинде соттолуп атат, экинчи жагынан финансылуу дагы жазалар болуп атат да. Ошон үчүн азыр мына сотту мисалы кармадыбы? Ошону сотко чейин, балким сотко чейин анын баардыгын үйлөрүн саттырып, анын акчасын штрафтарды коюп, акчасын төлөттүрүп, анан соттош керек да. Бир жагынан дагы пайдасын көрүш керек да. Финансылуу дагы жазалоо болуш керек да. Рахмат, дагы бир угарман бар экен, дуга. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угатасыз. Кешандан Алмабек. Мен айтайын деген Бакыт мырза, ишиңизге ийгилик каалайм. Эми Кыргызстан бардык арт тараптуу жаңылануу болуш керек. Антпесе Кыргызстан алдыга жылбайт. Мына кошуна мамлекеттерди карагыла, Өзбекстан кандай алдыга жылып атат. Казакстан эми айтып болбойт да. Ана Кыргызстан мына 30 жыл бою коррупцияда белчебизден баттык. Бардык жерде мына азыр жаштар революция жасады. Жаштар бүт жаңыланууну көргүсү келет. А жаңылануу болбой эле, мисалы, мен эми Талайгүл тарынбасын, радио, телевидение бардык жерде болуш керек. Бардык өкмөттүк жумуштардын баарында болуш керек. Антпесе биз жакшы нерсеге жетпейбиз, Бакыт мырза. Кандай ойлойсуз? Мен сиздин оюңузга мен толук кошулам. Толук кошулгам дегенге 30 жылдын ичинде биз коррупция батчында. Мен эми баягы ачык айтайын, мен көп мындай негизи мен жаратуунун үстүндө иштеп келдим да. Завод, фабрикаларды курдум. Өндүрүштө иштедим. Айыл чарба багытында МТСтерди, жаңы үрөндөрдү чыгаруу боюнча багытында көбүрөөк иштедим да. Ким кандай урдап аткан, ал жака мындай анча мындай көңүл бурулган эмес экенмин да. Бирок кече жакында мен СМБнын бир сотрудниги менен сүйлөшүп калдым да. Мындай айткандай, мага жакын мындай мамилебиз бар да. Сүйлөшүп калсам, ал мындай дейт да. Бакыт Эргешев дейт. Чындыгында айтайын дейт. Бүт мамлекеттик структураларда коррупция батып кетти дейт. Ачык. Эми мен айтат элем да, ошо азыркы отурган мисалы чиновниктер, эгерде сиздерге, жетекчилерге, эгерде сиздерге мамлекет тарабынан сиздерге кабинет берип атса, жылуулук берип атса, телефон, машина берип атса, шарттар түзүп берип атса, айлык төлөп берип атса, эми ошо эл үчүн иштеп бергиле да. Мамлекеттик кызматкерлер деген айткам келет да. Справка алыш үчүнбү же башка маселе менен келсе, аябай мындай проблемаларды жаратып, мыйзамдуу жол менен келсе дагы проблемалар жаратат экен да. Ошон үчүн ошол СМБнын сотрудниги айтканда аябай терең айтып берди. Бардыгын мен азыр убакыт көп кетип калат, бирок бүт системаны айтып бергенде мен оозум ачылды, чын айтканда.
мен мурда анча терең мындай маани бербейт элем. Эми органдар бар, финполиция бар, алар иштеп атат да деп мындай маани бербейт. Ошо уккандан кийин мен чынында системаны толугу менен өзгөртүшөбүз. Коомдук башкаруу деген жарандык коомдорду жаратыш керек. Элдик көзөмөлдөгү мурда СССР мезгилде билесиңер, народный контроль деген бар эле. Ошо народный контроль сыяктуу жаңы институттарды ачабызбы? Азыр мына курултай системаны киргизет деп атат. Курултай системасы дагы ал керек. Балким ошол курултай системасы, балким ошол революцияларды болбойт эле. Балким ошо действительно ала тоо аянтта курултай өткөзүп, ошо сүйлөсүн бир жума, 10 күн сүйлөсүн, ошо абышкасы келеби, аял киши келеби, жашы келеби, ошо жерде сүйлөп, так дана өзүнүн проблемаларын айтканга мүмкүнчүлүк беришек деген уже мындай ошо келип атат да, ошо системалар болуш керек. Бизде Facebook колдонуучулар да жазып атат. Эми ар кандай ойлорду жазат экен, баарын эле окуй берейин, антпесе бул жерден бизди дагы мен жазгандарымды окуп айтасыз дегендер бар экен. Биринчиден Мерим Садиева жазып атасыз. Радио номерин ким билет айтып койгулачы дейт. 0312 39 21 90 0502 39 21 90. Эгер үлгүрсөңүз убактыңыз аяктап баратат. Сүйүнбай Эгембердиев жазып атат. Органически не перевариваю этого политика, он политическая преступника дейт. Бирөөсү айтып атат, жакшы саясатчы, эң жакшы өндүрүшчү Төрөбаев, Талай Кадыров жазып атат. Бул инсанды өкмөткө иштетиш керек дейт. Радио так, Манас Саматов жазып атат. МТС идеясынын тагдыры кандай болду, Бакыт мырза? Өнүгүүнүн партиялык тизмесин кантип түзүңүз эле дейт. Деген дагы суроолор. Эми ар кандай пикирлер жазат. Эми ар бир адамдын өзүнүн ою бар. Биринчиден бирөөгө мындай орой сөздү айткандын алдында өзүң биринчи билип алыш керек. Ким экенсиң? Кыргызстанга эмне жасадың? Биринчиден мен тарбия көргөн жигитмин. Мен атам мамлекет үчүн өптө көп иштеген. Мен жаман жолго мен алып барган жокмун. Ошонун атанын жолун мен улантып кеттим. Бюджетке мен кол салган жокмун. Бирөөнүн мүлкүн мен тарткан жокмун. Мына ошого мен айта алам. Саматов боюнча, Манас Саматов боюнча, агабыз боюнча бул киши менен биз чогуу МТС биринчи ачканда бул кишини мен ардактуу конок деп чакырганмын. Бүгүнкү күндө мамлекеттик муниципалдык машина трактор станция Кыргызстан боюнча 200дөн ашты. Бул биздин өнүгүү партиянын жеңиши. Ким трактор менен иштебеген адамдар алар сезбейт. Ким жер менен иштеп аткан адам, дыйкан иштеп аткан адам, айыл чарба, айыл банк аркылуу, РСК банк аркылуу лизинг, жеңилдетилген лизинг менен кайсы техниканы кааласа ала алат да бүгүнкү күндө. Мына ушуну биз жаратып бердик. Биз кийинки биздин кадамыбыз дагы айтып кетейин, бул билимге көңүл буруш керек. Эгерде биз жаңы техниканы алып келсек, жаңы ыкмаларды алып келсек, эгерде билимдүү бала болбосо, ал жаңы техниканы иштете албайт экен. Буну терең түшүндүк биз. Мына мисалы мен сиздерге айтып коеюн, биз баягы Бишкек шаарды жарык шаар деген идеяны мен көтөргөнбүз. Бирок анын түпкү негизи, маңызы бизде эмнеде болгонбуз? Жаңы жарык мамлекет, таза мамлекет, көчөлөр ачык, коопсуздукта жашаган элибиз мамлекет деген мына ушунун негизинде биз жарык мамлекетти курабыз деп чыкканбыз да. Ошон үчүн бул жерде өкмөткө болобу, башка жерде кандай болбосун, мен каерде менде тажрыйбам жетсе, мен бөлүшкөнгө, жардам берүүгө мен даярмын. Бакыт Эргешевич, мына ушул жерден дагы суроо туулат. Сиз дагы мына 10 жылдан бери саясатта жүрөсүз, парламентте отурасыз. Сизге окшогон дагы көптөгөн саясатчылар бар, ар биринин өзүнүн амбициясы, дымагы бар дегендей. Соңку күндөр көргөздү, баары бир мамлекеттик кызыкчылык үчүн биригүү, ар кайсы көз караштагы саясатчылардын биригиши, бир тилекке, бир пикирге келиши дагы өтө маанилүү экендигин. Буга чейин өзүңүз да жакшы билесиз, бир топ саясий тандемдер болгон. Анын баардыгы канчалык деңгээлде мамлекет кызыкчылыгына кызмат кылды, ал өзүнчө чоң маселе. Ошентсе дагы учурдагы өзүңүзгө окшогон чоң олуттуу саясатчылардын өз ара пикирге келишүүсү жөнүндө кандай ойдосуз? Ар кимиси президент болгусу келет, ар кимиси чоң бир бийлик бутагында отургусу келет, бирок мамлекет бирөө эле да.
президент кызмат бул өтө чоң жоопкерчилик. Бул жөн эле келип бул депутаттык кресло эмес, бул министерстводон кресло эмес. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Анткени президент болгондон кийин сен чек араны да караш керексиң. Адамдын ден соолугун, адамдын билимин көзөмөлдөш керексиң, коопсуздукту көзөмөлдөш керек да. Ошон үчүн бул жерде чыгып аткан адам, президенттикке талапкер чыгып аткан адам, ал биринчи жоопкерчиликти сезиш керек. Терең жоопкерчилик, бул жөн эле оюн эмес да. Экинчи бир нерсе мен өкүндүргөн нерсе, мен парламентте байкадым, чындыгын айтканда, саясатчылардын, кээ бир саясатчылардын жеке кызыкчылык жогору турат мамлекеттик кызыкчылыкка караганда. Ушуну мен байкап калдым. Анткени өзүн жеке, өзүн тууганын, өзүн тиги бизнесин, өзүн эле баягы кызыкчылыгын көздөй баратканын мен байкап калдым да. Кийинки тандем боюнча. Сиз айтып кетпедиңизби? Эгерде колдон келишинче биригиш керек. Анткени чынында бүгүнкү күндө фавориттер белгилүү болуп атат бүгүнкү күндө. Эми калган мен капа кылгым келбейт, бирок эгерде Кыргызстан, бир Кыргызстаныбыз, элибиз бир, ушу туруктуу жашообуз болсун деп айтсак, анда утулдум деп татыктуу утулуп айтыш керек. Эгерде уткан адам утулганды аны кийин кунуктабаш керек. Жакшынакай сүйлөшүү жолу менен аларды мындай мисалы рахмат деп саясий маданияттуулугубуз да жогору болуш керек да. Тандем боюнча мен ойлойм, менен деле көп мындай адам саясатчылар менен сүйлөшүү жүргүздүм. Мен чындыгын айтканда номер 1 саясатчылар менен Кыргызстанда мен бардыгы менен сүйлөшүп, алар менен мамиле кылып, алака түздүм. Мен алардан жаман болгон жокмун. Көп тажрыйба топтодум. Өзүнчө мен үчүн ал мындай мына ушул жагдайда жакшы мезгил болду деп жазып атат Бакыт Эргешевич. Чындыгында кыйын өндүрүшчү, бул кишини дагы пайдаланып тартыш керек дейт. Эркин Жолдошалиев жазып атат, ишиңизге ийгилик, көп элге жакшы жумуштарды жасагансыз, келе жаткан жаңы жылыңыз менен дейт. Улан Макалеев эң таза инсан. Мерим Салиева айтып атат, мамлекет машина кабинет бергенде деле кыйратпай атышпайбы деген. Ошол эле жагдайда референдум боюнча дагы суроо бар экен да. Референдум боюнча мындай деген да суроолор жазып атат да Бакыт Эргешевич. Мына азыр элдин тандоосу ушул референдумга алып чыккан суроолордо тандоодо кыйын болуп калат. Анткени президент менен парламенттин ыйгарым укуктарын так эл түшүнбөй атат. Ошондуктан эмнени тандашын да билбей калышы мүмкүн дейт. Эгерде баарына каршы болуп кала турган болсо жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн деген суроону да берип атышат да. Баарына каршы болуп калса, азыркы конституция иштей берет. Бирок аны дагы өзгөртөбүз. Толук мындай толук кандуу кылыш керек да. Же парламент, же президентке. Эми бул жерде бир нерсени айтып берейин, түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Президенттик башкарууда өкмөт башчысы президент бир болот. Президент бул өкмөттүн башчысы болот. Бир нерсе бир өзгөчөлүгү бар. Парламенттик башкарууда премьер-министр башчы болот. Парламент аркылуу президент шайланат. Бирок президент мыйзам кол коет, болду, эч нерсе жасабайт да. Бирок парламенттин астында өкмөт подотчетный болот. Жооптуу. Президенттик башкарууда парламент астында жооптуу болбойт. Мына ошон үчүн баягы диктатура, конституция деп атпайбы? Мына ошол жерде мындай маселелер бар да. Мына ошол эки нерсе. Экөө теңде бир эле адам башкарылат. Азыркы иштеп аткан конституцияда мындай айтканда президент жоопкерчиликти албайт. Эгерде кичине бир нааразычылыктар болсо, өкмөттүн башчысын алып коет да, кайра министрлер баягы министрлер иштеп келет атпайбы? Ошон үчүн азыркы учурда президенттик башкарууда эгерде өкмөттүн мүчөлөрүнө парламент недоверие жасай алат, президентке жасай албайбыз. Бирок өкмөттүн мүчөлөрүнө парламент ар бир мүчөлөрүнө недоверие кыла алат. Президенттик башкарууда. Азыркы учурда биз иштеп аткан конституция, биз аз парламент өкмөттүн мүчөсүнө недоверие кыла албайбыз. Жалпы өкмөткө недоверие кыла алабыз.
өкмөттүн мүчөлөрүнө кыла албайбыз. Ушул өзгөчөлүктөр бар да. Бирок таасир эте аласыздар, таасир этип келдиңиздер да буга чейин. Мисалы ошол эле кайра өкмөт башчы алмашканда жана башка маселелердечи. Эми негизинен же президенттер диктовка кылып аттыбы деген. Мен оюм боюнча коалиция ыдырып атканда мен анда катышпайт элем, анда биз четте жүргөнбүз. Мен оюм боюнча президент айтат эле коалицияны жаргылап өкмөттүн башчысы кетсин деп ушундай тапшырма болчу экен да демек. Укуктар болгону мен айтпадымбы? Биринчи кезекте анда коалиция түзгөнгө мандаты бар эле. Мандат кимге берем коалиция түзгөнгө? Ошол менен ал пайдаланчы. Экинчи өзүнүн парламентте фракциясы бар эле. Ушул фракция аркылуу көп иштерди жасайт. Бизде эми 3 мүнөт убакыт калды. Бакыт Эргешевич, мына азыр саясий атаандашуу деген жүрүп атат. Талапкерлер азыр өздөрүнүн агитациялык иштерин жүргүзүп атат да. Эл эмнеге көңүл буруш керек? Мына сиз эл арасында көп жүрдүңүз, бир канча шайлоолорго катыштыңыз. Элдин дагы мүдөөсүн, элдин дагы мүнөзүн, элдин дагы каалоо тилегин угуп жүрөсүздөр да. Ошон үчүн эл эмнеге көңүл буруш керек азыр? Эң биринчи биз өтө мындай бир экономика жактан да кыйын шартта турабыз. Эл туура тандаш керек да. Эл биринчи азыр акча менен алдаш болбойт го. Мен оюм боюнча азыр акча иштебейт. Акча иштебейт. Эң биринчиси саясатчынын тажрыйбасын караш керек. Тажрыйбасын караш керек. Мен сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Мына Украинада Зеленский шайланды. Туурабы? Бирок мына канча 2 жыл өттү? 2 жыл өттү. Анын бүгүнкү күндө анын рейтинги түшүп келатат. Түшүп келатат. Бирок аны эми Украина менен Кыргызстан салыштырбаш керек. Анткени ал жерде согуш болуп атат, Крымды боюнча маселе болуп калды. Бизде андай жок. Ошон үчүн тажрыйбалуу адам келиш керек. Бул бир. Анан кийин чынында саясатчы болуш керек. Ал тиги майда чудагы барбай. Ооба. Тиги бир топтун, экинчи топтун кызыкчылыгы эмес, кызыкчылыгы эмес. Ал терең мамлекет 5 жылдык, 10 жылдык, 50 жылдык алда көздөй багыттарды көрүш керек да. Биздин балабыздын ден соолугу кандай болот? 10 жылдан кийин болуш керек. Билими кайсы деңгээлде болуш керек? Коопсуздугубуз, чек арабыз кандай бекем болуш керек? Биздин аскерибиз, биздин мына сиздердин жаатында иштеп аткан багытта соцсеттер көбөйтүп атпайбы? Ошол багытында кандай иштер жүргүзүш керек деп мындай терең жыйынтык ала турган, көз карашта мындай көрө турган адам болуш керек да. Анан кийин үчүнчүсү анын ою, пикири, программалары кандай? Экономика багытын, социал жагындагы, гуманитардык, эл аралык мамиледе кандай көз карашта экен, ошол нерсени караш керек да. Рахмат анда. Рахмат. Уктурууну жыйынтыктайлы. Таалай Жыргалбеков деген менин контрагымды төлөп берди эле, ыраазычылык билдирем. Бир жолугуп колун кысып рахмат айтам деген билдирүү жибериптир. Анда жыйынтыктайлы. Жакшы, колдой турган. Таалай Жыргалбеков чоң рахмат айтат элем. Биз 100 балага колунда жок семьядагы балдарга 100 балага контракт төлөп бергенбиз. Азыр мына бул балдар көп келип учурашып кетти. Ушундай айтып атпайбы? Бакыт Эргешев, сиз бизге биринчи курста контракт 1 жылга эле төлөп бергенбиз. 1 жылдыга бизге контракт түзүп бердиңиз шарт. Кийинки 2-чү, 3-чү, 4-чү курстар биз өзү иштеп, кафеде болобу, башка жерде иштеп, контракттарды өзү улантып, мына бүтүрүп алдык деп атат. Рахмат. Урматтуу радио кармандар, убактыбыз соңуна чыкты. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Төрөбаев Бакыт Эргешевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат, чоң рахмат.